Илгерки кишилер балдарына мурас мүлк калтырышчу. Жакшылык кабы, жамандык кабы, ар кандай мурас калуучу. Ал тууралуу канча китептер жазылды, канча жомок куралды. Ошо калган мурас мүлктү балдар кантип бөлүшкөнү туурасында. Анан ал балдары эмне болгону туурасында театрларда, пьесаларда ойношот. Эмне үчүн дейсиң? Себеби ошол мурас калган мүлк, байлык көбүнесе арам байлык, башкалардын маңдай теринен куралган, алдамчылыктан куралган. Ошол үчүн ал мурастын ичи толтура арамдык, күнөө, адилетсиздик. Биз болсок Кудай жалгап андан кутулганбыз. Мен өзүмдү ошо менен жооткотом. Менин калтырар мурасымдын эч кимге зыяны жок болот. Ал менин гана рухум, менин жазгандарым, согуштан үйрөнүп алып чыккан акыл жыйынтыктарым. Башка байлыгым жок. Ушу Сары Өзөктүн чөлүндө жүрүп ушул ойго туш болдум. Турмуш мени жоготоюн деп ар качан ушуякка түрткүлөп сүрүп туруп алды. Мен эми балдарыма ой санаамды бүт жазып кетем. Качандыр бир кезде балдарымдын пейилинен кайра жаралам. Мен жетпегенге, менин колуман келбегенге, балким балдарым жетер, колунан келер. Бизге караганда балдардын турмушу татаалыраак болот, кыйыныраак болот. Андай болчу болсо, жаштайынан мээси толо берсин.